بسم الله الرحمن الرحيم. Азгырык бул иблистин жолу. Эгер адам азгырыкка туш болсо, ал пенденин оң жолдо жүргөндүгүнө жана жүрөктүн таза экендигине далил. Чынында, эгер шайтан туура жолдо жүргөн адамды куулугу менен күрөшүүгө чамасы жетпесе, ал аны азгырып баштайт. Бул тууралуу пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам сураганда ал мындай деп айтты: баардык мактоолор Аллахка гана болсун, себеби ал шайтандын куулугун азгырык бойдон калтырды. Көрдүңөрбү? Шайтандын бизге алы жеткен жок. Ошол үчүн ал азгырып баштады. Мына ошол ыймандын белгиси. Эгер сага азгырык келсе, мына ошол ыймандын барына далил. Бирок бул азгырыкты мактагандык эмес. Чынында азгырык алдыруу жамандык менен аяктайт. Андыктан андан алыс болуу керек. Шайтандын азгырыгы эки түрлүү болуп келет. Биринчиси малы менен келген азгырык. Ал дайым эле келе бербейт. Эгер андай азгырыкка адам туш болсо, андан сактануу дуаларын айтуу менен кутулуусу керек. Андыктан Аллахтан жардам сурап, сол тарапка түкүрүп кой. Жана ошондой эле Куран жана хадистерди көп окуган жакшы пайдасын берет. Ал эми экинчи түрү азгырыктын көп келгендигинен ага инсан туруштук бере албай, андан кутулуусу оорлошуп калат. Себеби адам эмне кылбасын, азгырык да ошончо күчөйт. Жада калса, Куран окуса дагы, шайтандын азгырыгы да ошончо күчөйт. Мындай азгырыктан кутулуу жолдорун аалымдар мындай деп түшүндүрүшөт. Эгер азгырык келсе, андан качып толугу менен жүз буруп алыстоо керек. Эгер азгырык келсе, жиндинин сөзүнө көңүл бурбагандай эле азгырыкты да тоготпо. Аны ээрчибегин жана ал сага зыян тийгизберине терең ишен. Кээ бир адамдар азгырык келген учурда Куранды ачып окуп калышат. Иблис аны Куран окуп жаткан жеринен азгырат. Же айрымдары намаз окуп калышат, аны намазында азгырат. Ошондуктан азгырык келген кезде кылган ишиңди таштаба. Эгер сен Куран окуп жаткан болсоң, сен окуганыңды токтотпостон уланткын.